сынған. Ондан бардығын. Батты. Ладно. Бататкен. Ассаламалейкум достор, барыңыздарга салам. Көптөн бери сиздердин калтырып кеткен комментарийлериңиздерге бүгүн жооп беретинде бут болмокчу. Ал эми буттун башталышы биз ушундай кылып ар бирибиз машыгуу учурунда буттун бул суставтарды, тизелерди жибитип алышыбыз керек. Булчуңдары дагы. Ошондуктан велосипедден баштадык. Кеттик анда. Достор, мынакей эң алдыңкы көнүгүүлөрдүн бири болуп, биз азыр велосипедде буттарды жибитип алдык. Ал эми бел булчуңдарын ушул бекемдеп алыш үчүн бизге гиперэкстензия деген упражнение керек болот. Көнүгүү. Бутту жасаганда төшүп жасасаңыздар деле бул абдан керектүү көнүгүү. Себеп дегенде грыжа болбогонго, грыжа болуп ооруп аткандарга деле ушул өтө пайдасын бере турган көнүгүү. Кеттик анда. Достор, бул бут көнүгүүлөрдө абдан жакшы маанилүү бул базовый упражнение болуп, приседание деп коет. Мына штанга менен отуруп туруу ыкмасы болот. Эң жакшы өстүрөт. Бирок ошол эле учурда өтө кооптуу көнүгүү десек да жаңылышпайбыз. Себеп дегенде муну туура жакшылап жасабасаңар, буттун тизелери абдан ооруп калышы мүмкүн. Анан бел булчуңдары, ошондой эле бел грыжага да келип калышы мүмкүн. Ошондуктан да карагалат. Биринчи жаңы баштаганда разминка кылып алдык. Эми кичинекей өзүнүн эле түз штанга турат. Эч кандай салмак кошпойбуз. Биринчи 10-15 жолу жаза алышыбыз керек болот. Карагыла. Өзүнүн атайын сызыктары бар. Алдык. Желкебизге коебуз. Буттун аралыгын ийни үстүнүн деңгээлинде коюп, мынакей жан башты артка кетиребиз да акырын отурабыз, мынакей моба балга чейин. Үйдө көздөй турабыз. Жай чүп келаткан дем алабыз. Өйдөгө чыкканда демди чыгарабыз. Бул биринчиси жеңил көнүгүү. Себеп дегенде буттун булчуңдарын сөөктөрдө бир ысытып алышыбыз керек. Оор салмак салганга чейин 10-15 жол жасап койсок жетиштүү болот. Дейбиз дагы акырын сыйлаттык менен коюп, кийинки салмакты кошобуз. Өтө көп оор салмак кошуп деле кажет эмес. Мисалы 10 килограммдан кичине баштасаңар болот. Анткени 10 килограммдык салмакта биздин бут булчуңдарыбыз эмиден ысып аткан учур болот да. Ошон үчүн өтө оор салмакты салууга толук мүмкүн эмес. Азыр 10 килограммдан салалык. Абайлаш керек туугандар. Абайлаш керек. Так, бисмилля, экинчи подход. Дагы эле жанагындай отурабыз. Акырын кылдаттык менен жасайбыз. Дайыма жазып атканда төштү өйдө көтөрүп, башты өйдө көтөрүш керек. Анткени мындай кылсаңар уже белиңер ийилип кетиши ыктымал да. Всегда өйдө караш керек. Бийиктиктер багындырам десеңер, өйдөн карагыла. Ылый жакта баардыгы кыйынчылык турат. 10 жолу кылып коебуз муну менен. Примерно 10 жолу. Самый главный бут ысыганын сезиш керек да. Ушундай кылып денени ысытып алабыз. Дагы кошобуз. Ондон кошуп кете беребиз. Акырын 10 килограммдан салып эле өйдө карай жасай беребиз. Ал бардык салмак 60 килограмм болду.
кичине отуруп 1 мүнөт, 1,5 мүнөт эс алыш керек болот. Себеп дегенде кан жүгүрүүбүз да кичине эме болуп туруш керек да, өзүнүн калыбына келип, давление болот. Башыбыз лакылдап аткан учур азыр. Отуруп кичине бисмилля деп суудан ичип турсаңар жакшы нерсе. Суудан ичтесе эле чилкилдетип бир ичкенде 1 литр ичип койгола. Ар бир подкот сайын кичине тамак кургап калды. Болду, бирден эле ол чайкап койсоңар, болду. Акырын кете баштайбыз. Анан бул бинттер тууралуу айтмакчыбыз. Азыр бул экинчи жеңил вес. Мындан кийин дагы азыр кошуп жазайбыз дагы. Бирок уже оор салмактар келе баштаганда буттарды уже мынтип орогонго туура келет да. Бул тизе болсо оор салмак жазганда мо чашкалар бар. Эми бул тарамышта жабышып турган нерсе да, оор салмак келгенде мындай болсо чашкалар атып кетиши ыктымал да. Ошон үчүн бул биздин коопсуздугубуз үчүн мындан акырын бинтти оруп алабыз да, мына көргүлө. Шашпай, кылдаттык менен өзүңөрдү аяп жазагыла тургандар. Себеп дегенде оор көтөрүү маанилүү эмес. Эң башкысы оорудан алыс болуп эле керекти көнүгүүлөр жасап, көңүлүңүзгө туура келе тургандай булчуңуңарды чыгарып алсаңар болот тугандар. Безопасность биринчи маанилүү нерсе да. Бир жерин ооруп алсаң, жатасың 4-5 ай. Бисмилля, уже акырындан салмактарды кошуп кете беребиз. Бисмилля. Мындай кылып жасаганда уже чашкалар оорубай калат да, сонун жеңил чыга баштайт. Ушундай кылып акырындан салмактарды кошуп кете беребиз. Достор, оор салмакка кирип баштагандан бери мисалы өтө маанилүү болот. Ал бел куур керек болот. Ошон үчүн бел куурду мынакей тагынышыбыз керек болот. Себеп дегенде азыр чоң салмактар болгондо бел булчуңдары көтөрө албай калгандыктан анан нервтери кысылып бизге бир травма жаратпаш керек да. Бел куурду обязательно тагынабыз тугандар. Кеттик анда. Дагы кошобуз, кетти. Бул таштар жылып кетпеш үчүн муну кыпчытып өзүбүзгө коопсуздукту алып келбеш керек да. Андыктан мынакей замок деп коет атайын керектүү эмелер. Бул жылып кетсе анан көтөрүп атканда жана ну погоди штанга бар эмеспи? Көрдүңөр беле кичинекей кезде? Бир жана кичине тура эмес салмак келсе эле кетти, ошо боюнча кулайсың да. Бул жерден кичинекей кылдаттык менен 1 эле грамм дебейин, 10 эле грамм бизге өтө маанилүү болот да. Ошон үчүн ну погодидеги штанга дагы бекерден келген эмес да. Кеттик анда. Серьезный вестерге өтө баштадык. У нас 4 жолу көтөрөбүз. Вот так. Супер.
Азыр могу видеодон кийин көптөр жазышы мүмкүн да, байке тиги жагына башканы, бул жагына башканы салып койдуңуз го депчи. Ана мындай тамашалуу бир суроо бергим келип тура силерге, жөн отурбайчы. Пока мен жазагычы. 1 килограмм сахар боорбу же 1 килограмм китла боорбу деген сыяктуу эле да бул жердечи. Максат эмне дегендейчи. Ошон үчүн бул жагында деле 10 килограмм, бул жагында деле 10 килограмм. Бирөөсү резина менен, бирөөсү резинасы жок эле мындай таштарда. Ошон үчүн бардыгы эле бирдей эле. Жообун айтып коеюн. Бирок эмне болуп калды деп эле да. Бисмилlah. Bismillahirrahmanirrahim. 4 жолу көтөрүп коелу. Эң сонун. Ушун менен бүгүнкү биз жаңы баштадык. 3 айдан бери эс алуу болуп турат азыр. Бирок на будущем силерге кандай салмактар менен иштеп атканыбызды көргөзөбүз. Достор, мынакей азыр биз приседание кылдык, отуруп туруп ыкмасын кылдык. Ал жерде 120 килограммдык салмакка чейин бардык. Вообще бир 5 подход, 6 деле подход болот да. Себеп дегенде бул биринчи көнүгүү болгондуктан, базовый көнүгүү болгондуктан жакшылап аны сезип жазып алышыбыз керек болот да. Күчтүн канчалык деңгээлде бар экенин билгенге да мүмкүнчүлүк бар. Анан кийин жатып түртүү ыкмасында жим ногами деп коет орусчасы мынакей. Бул дагы буттун алдыңкы бөлүгүн чыгарганга абдан жакшы сезип жазганга мүмкүнчүлүк бар да. Бул жерде биз 120 килограммдык салмак менен баштаган болсок, бул көнүгүү болсо бизге жеңилирээк болгондуктан ушул 120-нын 2 эсе көп кылып туруп эле, мисалы 250 килограммдык салмак менен баштасак да болот. Бул жерде азыр мынакей ар бир жагына 3-3төн салсак эле уже 120 болот. Ошондуктан биз так азырынча бир 5ти салабыз. 5. Бул жагына 100 болду. Эми азыр бул жагына дагы 100 килограммдык салабыз азыр. Анткени буттар күчтүү болуп, жакшы болуп калды. Себеп дегенде көп балдар силерге айтмакчымын, кээ бирлериңер мисалы приседание кылгандан кийин жаңы упражнение баштаганда эле дагы эле разминка дей бересиңер да. Жок, разминка эмес. Сен разминканы уже жасап келдиң. Сен ысытып, шишитип келдиң. Сен уже бул жерден өсүүгө дагы мүмкүнчүлүк болушу керек. Азыр ремендин кереги жок. Жатып алып түртүп атканга. Ременди болсо бул тарапка коюп турабыз дагы. Кеттик анда. Бисмилlah. Бул көнүгүүнү жазып атканда мисалы ийнибиздин деңгээлигинде коюшубуз керек. Үстүнгү бөлүктөрүнө карагыла. Акырын коюп, акырын чыгарабыз. Кылдаттык менен жай чүрүп, бутты түздөбөйбүз туугандар, түздөбөш керек. Бут салмак түздөлсө, бутуңар сынып кетиши ыктымал, мындай окуялар аябай көп болот. Ошондуктан шашпай кылдаттык менен жай чүрөбүз. Мына түшүп келатканда дем алабыз. Шашпай сезиш керек. 10 жолу жазайбыз, 10 жолуна. Акырын абалды байкап, сезип дегендей. Муну жазап туруп эле резко туруп кетпей эле. Анткени болгон давление баары келип башка келип атат, чыңалып атат. Көрүп атасыңар, мына маңдай тердин баары агат. Былчылдап тердеп атабыз, байкаңар. Маңдай тер болбосо ийгилик келбейт туугандар. Биз мондай ийгиликтерибизди жөн эле протеин жеп, же болбосо силер айтып аткан, "Вай булар допинг ичет" деп эле айтканыңардай эмес. Бул аракеттин баардыгы ушундай кыйынчылык менен келет. Ушундай бир чоң мээнет менен чоң көптөгөн убакытты жаратат. Ошого карабай биз талыкпастан, чарчабастан анан кийин ушундай аракеттер жасайбыз да, көрдүңөр да. Андан кийинки подходко дагы кошобуз азыр. Достор, бул жерде азыр 200 килограммдык салмак биз үчүн аздык кылып калды. Баке азыр дагы
3тен кошобуз, ошондо 60 120 килограммдык салмак баттыбы. Ладно, батат экен. Яна дагы 3тү салабыз азыр. Бисмилла. 1 2 3. Көрдүңөр. Бардык салмак азыр бул жерде 320 килограмм. Бул темир өзү бир 30 килограмм чыгат. 30 килограммдык салмак 350ге айланды да. Кана эмесе кеттик ана. Бисмилла. Я бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулилlah. Йотса. Вот. Примерно ушундай кылып. Чөйүндө да могу. Так. Аябай жакшы памп болду. Байкап атасыңар. Могу чөйүндө да. Мынакей, абдан сону сезе баштадык. Буттарды байкадыңарбы? Мынакей. Бул буттар жакшы ийгиликтер жаратты буюрса. А бул бутубуз болсо кичине слабыйраак, себеп дегенде 2012-жылы машина түсүп кеткен. Ошон үчүн оң бут аябай чоңураак. Бир жылдай бул бут иштеген эмес да, сынган. Мунун бардыгы. Ошого карабай, Кудайга шүгүр. Так эле аракет кылып атабыз азыр. 350 килограмм болду буюрса. Азыр эми дополнительный вес жетпей атат бизге. Сезбей жатабыз. Дене ысыгандан кийин бардык нерсени кылат. Кылса болот, бирок кылдаттык менен. Азыр биякта досубузду чыгарып туралы эми. Там 50 килограмм, 60 килограммдык байкелерденби. Азыр достор, 3-чү подход. Бизге таштардын баарын тети залдын ичинен тегерет таап келип отурбай эле. Вот, Нурбек байкени чакырдык. Келиңиз, Нурбек байке. Примерно салмагыңыз канча? 100 килограммга чамалайт байке. Келиңиз, үстүнө отуруп бериңиз. 100 килограмм. Бул ылый жана коюңуз бутту. Вот, мынакей. Ошо менен бизде 450 килограммдык салмак болуп атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Коркпой отуруңуз, Нурбек байке. Коркпой отуруңуз. Колуңузду алып коюңуз биягына. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Раз. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. Раз. 2. Сонун. Акырын абайлап түшүңүз ар жака. Мынакей. Ушундай абдан бир сонун машыгуулар болот. Мээнет менен бул чек эмес. Спорт ушундай бир нерсе экен. Чек эмес. Бүгүн бир жолку дүйнөнүн чемпиону болсоң, эртең эмки жыл болсо дагы бир жол чемпион болгуң келет. Ушул сыяктуу эле бүгүн 250 килограмм көтөргөн убактар болгон. 300, 400, эң көбү болсо 780 килограмм салмакты биз ушу жатып алып түрткөнбүз. Ошондо биз 108 килограммдык салмак болчу элек. Азыр весибиз 104 килограмм болуп тур данный время. Оорудан кийин кыйналдык бир сыйра. Ошого карабай, Кудайга шүгүр, дагы эле түйдө экенибизге Кудайга шүгүр, Аллага рахмат айтыш керек. Мынакей көрдүңөр, бүгүн 450 килограммдык салмак менен жасадык. Эми буларды эми чечиш керек эми. Кана жардамга. Жазаган нерсеңерди любой залга барсаңар балдар, алып койгонду унутпагыла. Бул эң жакшы тартип десек жаңылышпайбыз. Мына достор, бут булчуңуна бүгүнкү күндүн эсебинен эң акыркы 3-чү көнүгүү болот. 3-чү көнүгүү бул выпады деп коет. Выпады упражнение. Абдан жакшы булчуңдар чыгарып, буттун алдыңкы бөлүгүн, арткы бутун, анан жамбаш бөлүгүн чыгарганга абдан жакшы результатын берет. Бул жерде болсо салмак 16 килограммдан 32 килограмм
штанга менен үстүнө коюп деле жасаса болот. Мындай биякта коюп мындайынан баскангачы. Биз болсо үстүгө койгондо эми чоң штангалар керек болуп калат. Бир 60 килограммдык кылбасаң өтө бул жерден баягы неудобный ситуацияда. Анткени аралыгыбыз кыска да, ошон үчүн өзүбүзгө удобный нерсени алабыз. Мынакей бул жакты көздөй кетебиз. 16дан 32 килограмм. Аны өзө кеттик. Бисмилла. Аралыктарын карагыла, жайыраак, түз алышыбыз керек болот. Аралыктарын. Бул жака чыдадык. Арткы бутту ылдый көздөй түшүрөбүз жерге. Алдыңкы бутубуз түз болушу керек. Эми кайра барышыбыз керек ары көздөй. Ар бир бутубузга бир 10-12 шаг таштасак жакшы болот. Тер чыккандан дагы оозуман кара суу чыгып кетти окшойт. Аябай оор көнүгүү. Кылдаттык менен жаш керек. Жүрөккө да күч келет, бирок абайлабасаңар. Туура дем алыш керек, достор. Алдыда да 2 подход калды. Чыдайбызбы я? Чыдайбыз. Эс алып туруш керек, бир 2 мүнөт эс алып болуш керек. Анткени тетигинче тонналарды иштеп келгенден кийин бул жерде аябай кыйналып атабыз. Ремень чечип коюп эс алсаңар деле болот. Биз болсо кыйынчылыкта дем алып, ысыкта дем алып, суукта чуркап үйрөнүп алганга кээ бирде ушу аба дем жетпей жатса деле ременди унутуп калган учурлар болот да. Кеттик давай. Кийинки подходдан. Кеттик. Чыдаш керек. Терпение керек, туугандар. Ийгилик ушул маңдай тердин артында болот. Ушул маңдай тердин артында. Буттарды бир подходко чечип болсо болду. Достор, эң акыркы подход, 3-чү подход. Буттар уже титиреп, жыгылайын деп турам, бирок ошого чейин жасаш керек да. Кимде ким дейт, ошону ушундай кыйналып аткан убактардан да жаза өткөн болсо, мынакей ошонун мышцасы чоңойот. Кеттик, бисмилла. Восемь. 9. 10. Мынакей достор. Көрдүңөр да. Максималдуу аракет кылып, кылдык. Давление. Жүрөк лакылдайтка жүрөк.
эч качан чарчабай кала туугандар. Бардыгы болот. Бүгүн болбосо 1 айдан кийин, 1 ай болбосо 1 жылдан кийин точно сен результат көрөсүң. Делайте так что, делайте. Кылган ишиңди таштаба. Анын жемишин, мээнетин ошол жакшы күндөрүн көрмөйүнчө кыла бер аракет. Кетмен чапсаң дагы ошол түшүмдүн молун көрмөйүнчө аракет кылба. Кыла бергиле давай. Мына достор, бүгүнкү күн бут менен аякта турганга шай жок. Андыктан биздин каналга катталып, ушундай мощный, сочный, убийственный тренировкалар кылсаңар, дерзкий буттар чыгат. Окрачкада болгон буттар чыгат. Биздин каналга катталгыла. Кайрадан сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болдум. Кийинки берүүгө чейин сак саламатта туругула достор.